Биз бардык бийликтин учурунда алар сындап келгенбиз. Сын эч кимге жакпайт. Бирок мынчалык болгон эмес. Азыркыдай, азыр президент жок, шайлоо боло элек. Атамбаевдин маалында Атамбаев камчысын чаап турганда, Атамбаев кеткен жок деген концерт койгонбуз. Бардык телекомпаниялардан кеткен ролик. Жээнбековдун маалында чыгышке деп концерт койгонбуз. Эч нерсе болгон эмес. Бүгүн азыркы бийлик эч ким президент болуп шайланып келбей эле, же алардын буйругу менен, мен муну ушинтип түшүнүп атам да, бул административдик ресурс. Бул концерт чыкпаш керек. Концерттин аты оңолмок элек биз качан ордодо турса 3 пахан деп коюлган. Эмне үчүн 3 пахан деген сөздү айтып атасыңар? Биз буну кетире албайбыз деп айтты. Мен муну мындай деп ойлойм да, бизде кыргыздарда ушундай баягы бөрк ал десе баш алган, өзүнүн көлөкөсүнөн корккон кошоматчылар көп. Шек жаралат дегеним ушул. Азыр баягы эле тиги бөрк ал десе баш алгандар баягы эле кыргыз эли кыжаалат болуп карап отурган саясатчылардын, байлардын, берки азыркы биздин кыргыз элинин тил менен айтканда чимкиликтердин бардыгы азыр Садыр Жапаровду айланып алышкан. Бардыгы ошонун айланасына жабышып алышкан. Негизи жок. Жумашеке деген администратор бар. Биз менен дайыма иштешип келген киши, жакындан таанышпыз. Ошол киши биздин коммерциялык бөлүмгө ролик жөнөткөн. Анан алар каалаган убакыттар бизде азыр бош эмес. Себеби реклама жөнүндө мыйзам бар, анда ошол көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө гана ашпашыбыз керек. Анан ансыз биздин өлкөдө республикада президент шайлоо жүрүп жаткандыктан убакыттарды алдын ала заказ кылып койгон кандидаттар бар.